Урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздерге жаңы китептин бет ачарын өткөрмөкчүбүз. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, республикабыздын окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин кыргыз тили окуу китептерибиздин мазмуну заманга жараша өзгөрүп, кошумчаланып туруш керек. Мындай маселелерди чечүүгө багыт көрсөтүш үчүн педагогика илимдеринин доктору, профессор Сулайман-Казыбаев Чырыспаев тарабынан кыргыз тили окуу китептеринин мазмуну менен түзүлүшүнө коюлуучу дидактикалык жана методикалык талаптар аттуу китеби жарык көрдү. Китептин негизги мазмуну жөнүндө автору баяндап бермекчи. Урматтуу окуу китептерди жазган авторлар, окуу китеп жаатындагы изилдеп жүргөн изденүүчүлөр, аспиранттар, окуу китептин теориясы, практикасы боюнча изилдеп жүргөн окумуштуулар, мен силерге ушул бир жаңылык айтып, жаңы китебимдин, чакан китепчемдин бет ачары тууралуу кичинекей сөз кылгым келет. Мына бул колуңуздардагы китеп, колумда турган китеп кыргыз тили окуу китептеринин мазмуну менен түзүлүшүнө коюлуучу дидактикалык жана методикалык талаптар деп аталат. Эми бул окуу китептин теориясы жана практикасы жөнүндө сөз кылуу бул абдан маанилүү деп эсептейм. Анткени окуу китеп бул окуучунун негизги куралы, бул мамлекеттик документ. Жакшы окуу китеп бул мамлекеттин, улуттун сыймыгы, улуттун жетишкендиги деп бааланат. Бул жөнүндө эле баягы окуу китеп жакшы экен, окуу китеп мыкты экен деген гана сөз менен бул чечилип бүтүп калбайт да. Бул өзү билим берүүнү алга сүрүүчү негизги документ болуп саналат. Ошон үчүн бул маселе терең изилденип бүт элек дагы изилдөөлөр чыгышы албетте мезгилге жараша. Мезгилдин окуу китеби деген нерсе бар. Мына ошол мезгилдин окуу китеби кандай болуш керек деген нерсе бул түбөлүктүү маселе болуп саналат. Эми кыргыз педагогикасында бул маселе орчундуу бойдон калып келет. Анткени кыргыз тили гана эмес, кыргыз мектептери үчүн улуттук, нукуралуу улуттук окуу китептерин жазуунун теориясы, практикасы боюнча такай изилдөөлөр жүрү элек. Ошентсе дагы айрым бир учурларда ушул багыттагы изилдөөлөр чыгып келе жатат. Мисалы, биздин билим берүү академиясында 80-жылдардын аягынан баштап бир канча ушул изилдөөлөр жүргөнүн айткым келет да. Мисалы, профессор Советбек Орусканович Байгазиевдин кыргыз адабияты окуу китептеринин түзүлүшүнө жана мазмунуна коюлган дидактикалык талаптар деген китеби чыккан. Андан кийин орус тили адабияты боюнча профессор Лев Абурович Шеймандын примерные требования к школьным учебникам по русскому языку и литературе деген китеби чыккан. Профессор Ишекеевдин окуу китептер жөнүндөгү китеби чыккан. Мына педагогика илимдеринин кандидаты, биздин академиянын жетекчиси Алмазбек Даткабековичтин дагы адабий окуу китептеринин дидактикалык модели деген макаласы чыккан. Изилдөөсү, диссертациясы жазылган, макалалары, эмгектери чыккан. Ошондой эле ушул китептин жалпы мааниси, жалпы кызматы жөнүндө китеп кандай болуш керек деген багытта профессор Исаак Бекбоевичтин дагы авторлук окуу китептерин жазуучу авторлорго эскертме деген эмгеги чыккан да. Мына ушул китептерди эсепке алганда, бул менин ушул кичинекей китепчем ошолорду толуктай турган, мазмунун дагы байыта турган, авторлор айрыкча кыргыз тили кыргыз мектептеринде, кыргыз тили орус мектептеринде
окулуа турган предметтердин негизги каражаты болгон кыргыз тили окуу китептерин коюлган жалпы талаптар, анан методикалык талаптар берилген да. Албетте ушул методикалык талаптар так аткарылбаса, так жетекчилик алынбаса, анда методикалык аппараты мазмуну түзүлүшү дагы деле боюнча баягы эски бойдон, оор бойдон калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул китептеги талаптарды айрыкча орус мектебинин кыргыз тили китептерин жазуучулар, ошондой эле кыргыз мектептеринин кыргыз тили окуу китептерин жазуучулар, айрыкча мына бул жаңы муундагы окуу китептерди жазуучу авторлар ушул китепти карап, ичиндеги жаңылыктарына көңүл буруп, практикалык иштеринде колдонсо болот. Эмесе бул китепти ушул биздин Кыргыз билим берүү академиясынын илимий китепканасынан алып таанышсаңыздар болот. Рахмат. Сулайман Казыбаевич, чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Окуу китептеринин авторлоруна арналган колдонмоңуз аркылуу кыргыз тили окуу китептерин түзүү жана мазмунун аныктоо өз максатына жетет деген ойдобуз.